Анан жанагы 90 депутат жөнүндө 4-5 ай мурун эле айтканымда. Мына жакында эле бирөө чыгып алып ызылдап атат. 90 депутаттын эмне кереги бар бизге деп. Ошону 4-5 ай мурун видеого чыгарганда айтып. Ал видеодо мен мынтип айткам. 90 депутаттын ашып кетсе, 10 депутаты мындай бир аз сүйлөп атат. Баягы карапайым эл тарап талашып. Калган 80 депутатты 80 миң сомдон айлык алып жөн эле жүрүшөт. Бул алардын эмне кереги бар бизге? Азыр 90 депутаттын 10 эмес. 10 да болбой калды азыр. 5 болуп калды да. 90 депутаттын 5 депутаты кичине мындай аракет кылып атат. Карапайым элге жеңилдик кылалы деп, анан карапайым элдин талабын талашып. 5 калды да, 5. Мурун 10 деп аткан. 10 деп мен мындай эле айтып койгом да. 5 калды. Ошондо 85 депутат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Эмне кылып жүрөт дейм да. Эмне кылып жүрөт, жана эмне кылгандыгы үчүн 80 миң сом айлык алат. Анан 80 миң сом айлыктан башка дагы мындай бизнестери же да башка нерселери да бар да туурабы. Ошол 85 депутат, короче, кереги жок экен да бизге. Алардан эч кандай пайда да жок экен. Наоборот, зыян экен да. Карапайым элге каршы ар кандай закондорду ойлоп чыгарып, карапайым элге мындай кыйынчылык жаратат экен да. Карапайым элге кысым жасашат экен буларчы. Буларга катуу эле айтып эле кетсин деп эле айтыш керек да буларды. Антпесе болбой калды да. Булардан эмне пайда? Дагы 60 миң долларлык машинелерди алып атышат дейм. Эмне үчүн мындай бейбечараларга жана жакыр үй бүлөлөргө мындай жардам берилбейт дагы, мындай 60 миң сомдон 60 миң доллар эмес, 60 миң сомдон бербейт жакыр үй бүлөлөргөчү, бейбечараларга. Же болбосо оорукчан, майып ушундайларга. Эмнеге 60 миң сомдон бербейт дагы? Анан эч кандай пайдасы жок, наоборот, карапайым элге ар кандай закондорду ойлоп таап, баягы акча сыгып аткан, же болбосо бир көйгөйлөрдү, маселелерди жаратып аткан, карапайым элдерди кыйнап аткан мына 90 депутатка 60 миң долларлык машина берилип калат дейм да. Булар эмне, башкача адамдарбы? В общем, 85 депутат кереги жок бизге, 85 депутат кетсин. 5 депутаты калсын, жана карапайым элге тартып, карапайым элдин талабын талашып, карапайым элге жеңилдик кылалы деп айтып аткандар да. 5 депутат. Ошолор калсын да, 85 депутаты кетсин. Башка вариант жок. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum Qirg'iz elim. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн.
костный ломкость оорусу менен төрүлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-нчи степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Ошол Айжигитов баяндама, трибунадан баяндама жасаган депутат болду. Анан сизден сурайын дегеним, буга ар кандай реакция да болду, маектер да берилди. Анан азыркы учурда Султанбай Айжигитовдун мандаты боюнча маселе жаралышы мүмкүн болуп турат. Анан ушул окуя кандай үмүттүү уланышы мүмкүн? Ачыктан ачык эле айтпадыбы. Сиз эгерде сиз ушул акыйкаттыгыңызга ишенген болсоңуз, теледебатка келиңиз, элге түшүндүрүп берели десе, сиз менен бышка чыгат дебедиби? Демек кандай бул деген ишарат? Бул деген ишарат өнүгүшү мүмкүн эмес. Бул өнүгүп келатат. Бул логикасы. Сен мага жакпайсыңбы, мен сенин мандатыңды алам деген сөз. Мадумаров менен ошондой болду. Көп ойлогон да бул Мадумаров менен токтоп калат деп. Мен ошондо да айткам. Бул башы. Ар бириңердин башыңарга келет. Натыйжада жогорку кеңештин башы кетет. Мыйзам чыгаруу бийлигинин башы кетет. Мыйзам чыгаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бутак катары кыйылат. Жок болот. Азыр ошондой. Анан жогорку кеңештин депутаттары сунуш кылып атат деген мыйзамды акыры тиги жактан эле алып келип эле сени чыгарып кой, сенин атыңдан кетип калсын деген эле маселе менен иш жүрүп атат азыр. Путин кыска убакытка элдешүү жарыялады. Россия президенти Украина менен ок атышпоону Пасханын урматына жарыялаган. РФ 19 апрель саат 18:00 тарта 21 апрель саат 00:00 чейин бардык согуштук аракеттерди токтотот. Кырсаңар укмуш кыйкырасыңар. Жол начар, мектеп керек, садик керек, условия керек, анан тиги керек, бу керек деп. Анын баары эмнеден салынат? Эмне үчүн 30 жылда болбогон иштер 2 жылда жылды? Эмне үчүн жылды? Биз жана налоговый, соцфонд, тияк буяк бюджетти уурдагандарды жок кылгандан баштап анан жылды. Бюджет 2,5 эсе көтөрүлдү. Бажы 3 эсе көтөрүлдү мына. Ушул далилби силерге? Далилби? Анан жөн эле кыйкыра берип, бийликти күнөөлөй бербегиле, уурдап атат деп. Бийлик азыр уурдабай элебиз. Эми азыр жанагындай контейнерин арендага бергендер, оптом алып келип туруп силердин патентке списать этип салгандар уурдап атат. Давайте ошол уурулукту токтотолу. Силер да мага